Өзүм атым Нурсултан, ошо 25 жаштамын. Окууну бүткөнүмө бир 2 жыл болуп калды. Зафар досума окшоп чет өлкөдө окуганбыз. Ошо 1 жыл Аутсада окуганбыз, андан кийин грант алып Болгарияга кеткенмин. Ошо жерде американский университет бар. Ошо жерден бүтүп келгенбиз. Эжекелерибиз, агайларыбыз айткандай эле барганыбызда Кыргызстандамын деп каласың, анан айтышат, коркуп, сен террористсиңби же Афганистанбы же кандай деп түшүнбөйт да, кыскасычы. Неме тоодо жашайсыңар, ат минесиңерби же дагы эмне депчи. Ошо анан кийин ошондой сөздөр көп укчубуз. Ошо Америкада барганда да, ошо Украинабы, Турциябы, эми Турция азырынча биз жакшы эле билишет. Ошо келгенбиз чет өлкөдөн. Келип ошо 2013-жылы иш таба албай жүргөн убактарыбыз болгон. Негизи мен ойлогонмун, ошо чет өлкөдөн окуп келип Кыргызстанга келсем мен хан болом депчи. Ачык эле. Андай эмес экен. Негизи бар адамдын өзүнөн экен. Ошо Кыргызстанда жүрүп, Таласта болобу, Баткенде болобу, кайсы жерден болсоңуз дагы өзүңө ишенсең, билген сөзүңө ишенсең, билген ишиңи, жумушуңду жакшы билсең, акча табасың. Ошо эң алгачкысы ошол. Андан кийин ошо жүрүп, андан кийин проекттерди жетектеп калдык. Андан көбүнчө ошо кол өнөрү менен байланыштуу. Кол өнөрү менен байланыштуу. Биринчиси ошо Бей өкмөт уюмунда болдук. Анан Бей өкмөттө жарым жылда жүрүп зерип кеттик. Анан ошо кол өнөрү абдан жакты. Балким ошо патриоттук сезимдер дагы эле ошондо мындай көп болгондуктан ошо кол өнөрү менен бирок жеке тармакка өттүм. Ошо жерде бир чоң кыргызстандык уюм бар, Тумар аттуу. Ошо жерде чет өлкөлүк ошо сатуулар немесин жетектегенбиз. 1 жылда жүрдүк, көп нерсени үйрөндүк, кол өнөр буюмдарын жасашты үйрөндүк. Кээ биринде депрессияга кирген убактарыбыз болду. Антип эле ошо чет өлкөдө жүрүп, ошо жерден Ошки базарга келип кол өнөр буюмдарын жасап калдым деген. Ошо 1 жылда жүрүп, анан кийин ойлоп келе баштады, изилдей баштадык чет өлкөлүк тажрыйбаларды. Анан кийин etsy.com деген вебсайт бар экен. Ошо бүт дүйнө жүзүнүн кол өнөр буюмдарын чыгарып сатышат экен. Анан кийин мен ошо айттым, эми ошо Кыргызстанда бизде эмне бар? Немистерде Mercedes бар, американцтарда McDonald's бар, бизде эмне бар десек, ошо карасак айылда чөлө бар экен, кол өнөр буюмдары бар экен, анан кийин тарых бар экен. Ошонун баардыгы ошо биздин кол өнөр буюмдарында көрүнгөн да. Анан кийин ошону жакшы көрсөтүш үчүн, туура сатыш үчүн ошондой платформанын ою келдик. Айтсак ынабашты. Анан кийин биз өзүбүз жеке компанияны ачайын дедик. Ошо мындай жүрүп эле ошо уюмдарды айта баштадык. Биринчи мындай вирус катарда ушулга окшош адамдар көпчү болгон жерлерге барасыздар, айтасыңар, мен мондой оюм бар, дос айтып кетпеди, китеп чыгарам деп. Балким азыр ушул уюмдан кийин кимдир бирөө келеттер дагы сага айтаттыр, менде эле китеп чыгарайын деген оюм бар, кел бир нерсени баштайын депчи. Биз эле ошентип баштаганбыз. Ушундай көбүнчө бирок мындай стартап уюмдарына барганбыз. Мындай жөнөкөй эмес. Эми азыр стартап дегенде мисалы камок ачып алып же билбейм бир нерсени ачып алса эле стартап деген ол туура эмес. Стартап деген эмне деген силер мындай түшүнөсүзбү? Стартап эмне ол өзү? Азыр мындай модный сөз болуп кетти го. Баштоо. Айта бериңиздер. Буга чейинки жасалган иштерди жасап чыгуу да, стартап. Мүмкүн дагы баштоо деп атышат. Чоң бир бизнестин эң башкы кадамдары. Негизи барып туруп ушу английский эне start, баштоо, up, өйдө. Бирок көбүнчө ушу технологиялар менен байланыштуу. Мисалы, сиз камок ачсаңыз, бул стартап болуп саналбайт. Жаңы бизнес эле башталган болуп саналат. Сиз мисалы бир кандай бир искусственный интеллект менен байланыштуу бир кандай программаны чыгарсаңыз, же жаңы Instagram чыгарсаңыз, ошондо стартап болуп саналат. Технология менен да. Негиде азыр Кыргызстанда абдан таланттуу балдар көп. Силердин араңарда деле ошо веб дизайнды билген, мобильный разработка, графический дизайнды билген, видео монтажды билген балдар бар болуш керек, балким. Ошолор менен байланышып, ошондойлорду издеп жүргөм менчи. Ошо мондой ой бар, кошулсаңар болобу, кошулгула деп туруп ошентип командадан токтогонбуз сентябрь 2015-жылы. Иштеп жүрүп, анан кийин ошо бир конкурс бар экен, ошо Eurasia Mobile Challenge деген, азыр жакында дагы башталды, ошо Beeline спонсирлеп. Анан жөн эле таштап койдук заявканычы. Экинчи нерсе бул нетворкинг да. Ар дайым өзүңүздүн идеяңыз жөнүндө көп адамдарга айтып бериңиздер. Ар дайым тартынбай айтып бериңиздер, мактанып айтып бериңиздер, ачык эле айтып атышпайбы, таластык бул немен депчи. Ал айырмасы жок, кыргыз болосуң, кыргыз эмеспи. Мындай мактанып айтып бергиле, адамдар келет. Ошонун баркына жеткен адамдар келет, анан ошолор менен иштейсиздер.
Ошону тапшырдык, анан кийин чакырып калышты, ошо Кыргызстан боюнча 3 команда экенбиз, бардык Москвага. Анан кийин карасак, ошо армяндар жүрүштү, грузиндер жүрүштү, анан кийин орустар жүрүштү, бардыгы мактанып жакшына кийинишет экен. Андагы бир проекттин уксаң билдикиндей эле, бизден эч кандай айырмасы жок. Анан биз макул балдар анда жакшы аттанайлы деп туруп ошо саат эртең саат 6-га чейин проектти жасап, уктабай барынан презентацияны жасадык. Экинчи нерсе, эч качан тартынбагыла. Эч качан тартынбагыла, орусча айтканда не тушуйтесь, мындай алдыга, бир гана алдыга. Бирок ошонун негизи болуш керек да, мындай жөндөмдө көкүрөк туруп алдыга бара бериш керек. Бирок көзүң жетип турса, эч качан тартынбагыла. Ошону барып айтып, болгон нерселерди айтып, неме кылсак биз тандашты. Ошо анан кайра келдик, бир айдын ичинде тест мобильный приложение жасадык, ошо биздин немелерибиз үчүн, кол өнөрчүлөр үчүн. Ошо Google Drive'да, Google Play Market'ten скачать этип туруп, анан ошону колдонуш үчүн. Анан кайра ошо Барселонага барсак ошо дүйнөнүн 4 четинен келишти, ошо Латинская Америка, Африкадан келишти, Европадан келишти, Сингапур, Юго-Восточный Азиядан келишти, баардыгы дагы мен Google'da иштеген, мен Goldman Sachs, Morgan Stanley деген немелерди иштеген дешет, анан кийин мындай кылып туруп оюна карасак ошондой нерсе. Биз эле айттык, макул балдар, ошо Москвада кылган нерсени кылайлы деп, до конца презентацияны жакшына жасайлы, жакшы тура көрсөтөлү деп туруп айтып сүйлөдүк, биринчи сүйлөдүк, ошо билбейм, жюрилерге жагып туруп, ошо 3-чү местени алдык. Негизи мен азыр бир мүнөттөй сөз калды, анан кийин ошо жооп суроо негизинде сүйлөшөлү. Эми алгачкы ошо өзүм проект жөнүндө азыр кийин контакттарымды калтырам, кийин билип аласыздар. Мен рекламаны жасабай эле коеюн. Эң алгачкы ошо стартап жөнүндө айтайын. Стартап, так биз нени билдик? Бул биринчи технология. Стартап бул технология, же веб-разработка, же мобильный приложение, же бир кандай программа. Көбүнчө мобильный приложенияга ат салыңыздар, азыр баардыгы телефон. Азыр мындай карасаң көбү телефондорго карачат, Ошол адамдарга эле бир нерсе сатсаңыз болот. Бул биринчи бир көйгөй, проблема, бир проблеманы чечишиңиздер керек. Бул проблема дегенден кийин мындай рак проблемасыбы же ачкачылык проблема деген эмес. Любой проблема. Мисалы развлечение. Адамдар ар дайым өзүн жакшы убакыт өткөрүшү керек. Ошо менен байланыштуу эле бир кандай бир ошо проблемада туруп, ошого эле бир кандай бир сунуш кылыңыздар, идея. Проблема, идея, үчүнчү эң алгачкы бул команда. Команда, мисалы, билбейм, мен ойлогонмун, бир эле Кыргызда ушундай биз бири-бирибиз менен сүйлөшө алабыз деп карасам, бардыгы ошондой экен. Адамда эго көп да, эгоизм көп. Адам өзүн жакшы көрөт, ар дайым өзүн түртөт. Ошонун мындай чеги болуш керек. Ошо команда менен иштөө эң алгачкы адамдар, достор. Кийин бизнес баштап калсаңыздар, аны соучредитель деп коет. Соучредитель менен бул кадимгидей эле бизнести мындай үйлөнүү менен байланышыңыздар, Кийин үйлөнүп ЗАГСка баргандан кийин ажырашыш кыйын. Түшүнүңөрбү? Ошо компания деле ошондой. Мисалы, осону ачып калдыңыздар, болду, урушуп кетсеңер, кийин муну чечиш кыйын. Ошол үчүн алдын эле ким менен бизнес ача турган болсоңор, кадимгидей мындай үйлөнгөнгө окшоп мамиле кылгыла. Кадимгидейчи, муну неме деп коет, договориться на суше деп коет. Кийин суга кеме менен суда кетип атышпайбы? Кемеде кете турган кийин суга кимдир бирөөнү аңтарып бересиң, андай болбойт. Ошол биринчи көйгөй, экинчи идея, үчүнчү команда, төртүнчү бул ишке ашырыш керек. Ушунун баарын туура алып барсаңыздар, сиз ийгиликке жетишесиздер. Анан кийин негизде акыркы айтып кетчү нерсе, могу конкурска катышсаңыздар болот. Конкурска, көбүнчө мындай конкурска катышасыздар болот. Любой конкурс, билбейм, неме, мисс конкурсу болобу, стартап конкурсу болобу, тамак жасоо конкурсу болобу. Ар дайым унутпаңыздар, биринчи сизди кимдир бирөө менен салыштырат. Ошол жерде катышкан адамдар менен салыштырат. Ошол үчүн конкуренттердин негизинен исходить от конкурентов, кыскасы. Ошо конкуренттер карайсыздан кийин ошолордон кантип айырмаланып калышың керек, ошол суроо болуш керек. Бул бир. Экинчи, конкурс болгондон кийин бир кандай бир презентация. Презентация болгондо ар дайым биздин көзүбүз бар, адамдар, Instagram неге популярный? Эң адамдар визуальный да, оңой, жеңил, ошо. Сүрөттү көрөсүң, видеону көрөсүң, баары түшүнүктүү. Ар дайым мындай татына, презентабельный кылышка аракеттениңер, Мен көбүнчө мынтип айтып коюшат чет өлкөдө, make it sexy, ондай сексуалдуу болуп көрүнүш керек да, кыскасычы. Ар дайым анда көргөндө ух деп суктаныш керек адамдарчы. Үчүнчү, ар дайым мындай конкурс болгондон кийин немеге көңүл буруңуздар, эмоцияга көңүл буруңуздар. Конкурста
сіздерді компьютер же робот неме қылбайды, балабайды, адамдар балайды. Адам қандай болып кетеді, білмеймін, диктатор болып кетеді же ең мейірімді адам болады, қандай болса да әрбірінің жүрегі бар. Ошол жүрегіні эмоцияға ошол урыңыздарда қысқаша эмоцияға